Assalamu алейкум, кадырман теле көрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Манас Шаңырагы телеканалы. Кызматыңыздарда дагы бир суроо теле берүүсү жана анын алып баруучусу мен Урмат Турматұлы. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн биз студиябызда талкуу кыла турган тема эч бир кыргыз жаранын кайдыгерликте калтырбайт. Менимче. Эмне үчүн кайдыгерликте калтырбайт деп жатканым, эфирдин жүрүшүн күзөтсөңүздөр күбө болосуздар деп сөз бере алам. Кудай буйрса эфирибиз тынч амандыкта өтсө, сөзсүз түрдө сиздерге бир пайдасын тийгизген талкуу болот деп ишендирип кетейин. Жана бүгүн биз талкууга салуучу тема бүгүнкү жаштар эртеңки Кыргызстан. Көңүл бурабыз, бүгүнкү жаштар эртеңки Кыргызстан. Ал эми студиясынын коноктору менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кусейин Исаев, философия илимдеринин доктору, социологиянын профессору жана социологиялык ассоциациясынын негиздөөчүсү жана президенти. Ассаламу алейкум агай. Кош келипсиз. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ушул бүгүнкү тема негизинде өзүңүздүн пикириңизди айтып, талкууга катышууга макул болуп келгениңиз үчүн. Ошондой эле Самарбек Сыргабаев, социология илимдеринин кандидаты, жаштар маселеси боюнча эксперт, ошондой эле республикалык Манас жаштар ордосунун баш кадиси. Ассаламу алейкум агай. Кош келдиңиз. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз чакыруубузга жооп кылып келгениңиздер үчүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскертип кетчү нерсе, биз адатта эфирибизди жай гана талкуу кылсак, бүгүнкү эфир дагы бир аз өзгөчөлөнүп, биздин коноктор тараптан алып келинген бүгүнкү кыргыз жаштарынын социалдык абал боюнча иликтөө жүргөн китебин атайын басмадан чыгарышкан жана бүгүнкү жаштар эртеңки Кыргызстан деген темада эң мыкты суроо берген теле көрүүчүгө жана эң мыкты сунуш айткан же пикирин билдирген замандашыбызга ушул китеп белекке берилет. Андыктан 91-24-94 номерлери сиздер үчүн түз эфирден кызмат кылат. Дейли дагы агай, жаштар эртеңки Кыргызстан. Бул эгер дүйнө жүзү аман болуп турса, табий нерсе алмашат. Бүгүнкү бийлик кетет, жаштар ордуна келет. Эми биз жаштарга басым коюшубуз керек экени далилденип турат да. Сизге эң алгачкы бере турган суроом ушундай: бүгүнкү кыргыз жаштарына кандай баа бересиз? Бүгүнкү кыргыз комшуңда жаштарга берген бааңыз кандай? Өзүм айткан социологиялык изилдөөнүн бүт баардык материалдары өзүңүздүн сурооңо жооп берет. Мен адегенде мореги берүүнүн башталышында жаштар жөнүндө бир экөө сөз. Жарайт. Бул жаштар деп статистиканын маалыматы боюнча 14 жаштан 29 жашка чейинкилер эсептелинет. Кыргыз Республикасынын жалпы калкынын 31% бул жаштар. Ошолор 1 миллион 685 миң адамды түзөт. 1 миллион 685 миң. Жаштардын жалпы санынын ичинде эркектер 50,4%, кыздар 49,6%. Бул өзү жаштардын 3-төн 2-си айыл жергесинде жашашат. Чет элде жүргөн жаштарыбыздын дээрлик көпчүлүгү, адамдарыбыздын дээрлик көпчүлүгү эмгек мигранты деп. Жаштар. Бул өзү 17 жаштан 30 жашка чейинкилер. Окуган жаштардын саны республикабыз боюнча 6029 адам түзөт. Алардын саны 37,3%. Бул өзү жалаң окуган адамдар, жаштарыбыз. Алардын ичинен жогорку мекемелерде окугандардын саны, жогорку окуу жайларында 321 миң адам. Ал эми жаштарга орто жана баштапкы окуу жайларында окугандар 222 миң адам. Демек бул өзү жаштардын ошондой тилекке каршы бул өзү бүгүнкү күнү жаштар менен алектенген 300дөн ашык бул өзү маалымат боюнча жарандык уюмдар, коомдор бар. Тилекке каршы ушунчалык көп жаштардын
уюшкандыгын изилдеген, жардамдашкан жарандык коомдор болгондуктан же башка себептен болгонбу ушул кезге чейин республикабызда бирдиктүү жаштардын саясатынын деңгээли жана алардын натыйжасын мындай так өлчөп алуу мүмкүн эмес экендигин социологиялык изилдөө көргөздү. Демек, мореги биздин республикабызда жаштар министрлигинин астында Манас Ордо жаштар коому бар. Мына ошол жаштар коому чын айтыш керек, акыркы 2012-жылы көп жакшы иштерди жасады. Мына ошондой иштердин бирөө ошо жаштар бүгүн кыргыз жаштары кандай акыбалда, эмне кылып жүрүшөт, кандай максатта деп социологиялык изилдөөгө атайын демилге көтөргөн. Мына ошол социологиялык изилдөөнү Кыргыз Республикасы социологиялык коому жанан мүчөлөрү жүргүзгөн болчу. Мына ошонун кандай маалыматтарды алдык, ал маалыматтар эмне жөнүндө айтып беребиз. Келиңиз, ушул максаты деп өттүңүз да. Ушул бүгүнкү кыргыз жаштарынын социалдык абалын иликтөөдөн, изилдөөдөн максатыңыздар эмне болчу, Самарбек агай? Жакшы болот. Эгерде мен агайдын оюн улантып айта отурган болсом, чындыгында эле жаштар бүгүн биздин социалдык, экономикалык эң ири ресурстар деп айтып койсок болот. Туура. Хусейн агай айтып кеткендей, азыр жаштар тууралуу статистикалык маалыматтар бар. Статистикалык мекемелер ал маалыматтарды убагында алып турушат. Ошондой эле жаштар саясаты боюнча атайын мекемеге убагында берип турушат. Бирок биз ошол жыныстык курактык түзүмүнөн башка жаштар тууралуу маалыматыбыз өтө аз десек болот да. Биз жаштардын чыныгы жүзүн билбейбиз. Биз ошол курак статистикалык маалыматтардан башка жаштардын жашоо тиричилиги, заманбап жаштардын баалуулуктары, алардын өнүгүү багыттары, жашоо стратегиялары, жашоо траекториялары жана башка ушул сыяктуу азыркы учурдун өтө актуалдуу маселелерине байланышкан суроолорду биз билбейбиз. Мына бир эле мисалды айтып кете турган болсок, ушул 20 жылдын ичинде Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери ушул жаштар чөйрөсүн илимий изилдөөгө багытталган республикалык деңгээлдеги социологиялык изилдөөлөр дээрлик өткөрүлгөн эмес да. Мына ошого байланыштуу бүгүнкү күндө жаштар саясаты ушул талдоо компонентисиз калып атат да. Ушул талдоо, илимий талдоо жетишпей жатат. Качан жаштар саясаты, качан жаштарга багытталган иш эффективдүү жүзөгө ашат, качан гана ошол жаштардын жүзүн көргөндө, чыныгы жүзүн биз ачып көрсөткөндө, башкача айтканда социалдык бейнесин көрө алганда, мына биз ушуларды эске алып туруп, ошо республикалык Манас жаштар Ордосу бул уюм 2002 жылдан бери өз ишмерден жүргүзүп келет. Азыркы учурда жаштар министрлигине караштуу. Мына биз ушул демилгени көтөрүп Кыргызстан социологиялык ассоциациясы менен биргеликте Кыргызстан социалдык ассоциациясынын илимий колдоосунун астында ушул изилдөөнү ишке ашырдык. Бул изилдөөнүн алкагында бардык 7 областта жашаган жаш адамдар сурамжылоого алынды. Бардыгы ол 1410 адам сурамжыланды. Маселен, түштүк аймактардан 652 адам, республиканын түндүк аймактарынан 758 адам болуп, бардыгы 1410 адам сурамжыланды. Бул изилдөөнүн алкагында жаштардын жергиликтүү социалдык саясий кырдаалы болгон мамилеси, жаштар жана саясат, жаштардын азыркы социалдык баалуулуктары жана багыттары, жаштар жана Манас эпосу сыяктуу темаларга байланышкан суроолор берилди. Мына ошол суроолордун жыйынтыктарын талдап, мына биз ошол жанакы сиз жогоруда белгилеп өткөн ушул китеп түрүндө, илимий эмгек түрүндө басып чыгардык ушул былтыр 2012 жылы. Агай, эгер мүмкүн болсо ушул суроого бир канааттандырарлык, мисалы үчүн ар эфирге келгенде жаштар боюнча кеп козголсо ушул суроону берем да. Бүгүнкү күндө идеологиялык согуш деген өзүнчө бир тынчтык согушу деп айтылып келет да, дүйнөдө идеологиялык согуш. Кыргызстан наш общий дом деп бир убактарда биздин төбө башчыларыбыз жарыялап кеткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда көп идеологиялардын болуусуна өйгө түзүп койгон да. Кыргызстанда көп идеология жашашы ачык, өзүңүз айтып өттүңүз. Эми ушундай идеологиянын көптүгүнөн жаштардын башы айланып калгандагы, ар тараптуу чаржайбай болуп жүргөндагы бул бирикпей жатканынан далил болот. Эми кантип, кайсыл негизде кайра кыргыз жаштарын бириктирип, анан эртеңки Кыргызстанды бекемдей алабыз? Бир пикириңизди айтсаңыз ушуга. Бул суроо толук мыйзамдуу. Бирок ошо толук мыйзамдуу суроого толук жооп бериш үчүн дегенде бүгүн жаштардын ички абалы кандай? Ушудан баштаңыз, жарайт.
Ошондон баштасак анан аягында жүрүп отуруп жаштар жөнүндө толук мындай бир маалымат алууга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы биз жанагы 1410 жаштарды сураганыбызда жалпы социалдык саясий кырдаалга карата жаштардын канааттануу деңгээли кандай? Мына ошондо жалпы суралагандардын 10,8 гана биз бүгүнкү абалга канааттанабыз. Биз ошо макулбуз деген суроого жооп беришкен. Ал эми ошо биз сурамжылаган жаштардын 3төн 1-инен көбүрөөгү 30,3% канааттандырарлыкпыз, бирок толук эмес деп атышат. Демек ошондон байкап көрүңүз кандай акыбалда экен. Ал эми 3төн 2-си 24% такыр канааттандырбайт. Бирөөсү өтө чоң сан. Такыр канааттандырбайт. Ал эми жооп бере албайбыз деп почти 12% айтып атат. Демек бу дагы чоң. Демек биздин республикада ушундай жыйынтык чыгарсак болот. Ал жөнүндө кийинки суроолорго жооп бергенде дагы айтабыз. Демек жанагы мен биринчи кириш сөздө айтып кеткен жаштарга карата бирдиктүү саясат, бирдиктүү мамиле болбогондугу да ушундан көрүнүп жатат. Андан ары дайыр суроого оңуңуздарды бурайын мен. Бизди карап аткандарда. Бул аймактардагы социалдык абалдын дагы бирдей эместиги түшүнүктүү. Мынакей биз азаттыкка чыкканы эгемендик деген сөз мен толук пайдаланбайм. Окуучулар ал жөнүндө мени жакшы түшүнүшөт. Эгемен деген сөздү ата-бабаларыбыз эч убакыт пайдалаган эмес. Биздин азаттык, эркиндик деген түшүнүктөрүбүз бар. Ошон үчүн биз бийлик 3 жолу алмашты. Бирок ошо жаштардын акыбалы буга кандай мамиледе? Бул 40,3% эч өзгөрүүсү жок деп жооп берип атат. Мына 3 бийлик алмашса да эч өзгөрүш жок. Бирок өтө чоң мындай ойлоно турган маселе. Андан тышкары 29%, кечирип коесуз, 29% жакшы жагынан өзгөрүп, элдин турмушу оңоло башталды деп 29% айтып атат. Ошол эле учурда жооп бере албайм деп атат. 14%. Жооп бербейм деп атат. 1%. Демек ушундан келип алып туруп, жана биринчи айткан сурообузга дайым эле жооп болуп атат да. Демек бирдиктүү саясаттын жоктугу, жаштар жөнүндө ойлонулган эң жогорку бийликтен баштап үй бүлөгө чейин бирдей мамиленин жоктугунун далили. Андан тышкары дагы азыркы жаштардын көбүрөөк тынчсыздандырган кайсы проблемалар? Кандай маселелер бар? Кандай маселелер бар? Мына ошондо бул экономикалык кризис, баанын өсүшү деп ошо биз сурамжылаган жаштардын 3төн 2-си жооп берип атат. Бул өзү аябай чоң нерсе. Андан тышкары коррупция, паракорчулуктун өсүшү деп 57% айтып атат. Караңызчы. Бүгүнкү күнү мынакей жаңы бийлик келгени паракорчулукка, коррупцияга каршы күрөшөбүз деген менен биз 12-жылы сурамжылоо жүргүзсөк, ошондо ойлоп көрүңүз, 2010-жыл менен 2012 жылдан ашык убакыт өтүп атабы? Ошондо деле мынакей жаштар сурамжылаган жаштардын теңинен көбү бүгүнкү күнү коррупциялыктан, паракорчулуктан азап тартып атабыз деп атышат. Ал эми жумушка орношуу маселеси өтө оор деп 45,7% айтып атат. Ал эми билим алуу маселеси өтө начар деп 32% айтып атат. Андан тышкары өлкөдөгү туруктуулуктун жоктугу деп 3төн 1 айтып жатышат. Демек улуттар аралык мамиленин чыңалуусу деп 26,4% айтып атат. Кылмыштуулуктун өсүшү деп 25,8% айтып атат. Демек мен бул санап өткөн жаштардын пикири боюнча, жана биздин биринчи айткан пикирибиз. Биз айттык, дагы жолу кайталай берелик биздин телекөрүүчүлөргө. Биринчиден, бирдиктүү жаштар саясаты жок. Экинчиден, мамлекеттик деңгээлге такай жаштар жөнүндө кам көрүү жок. Биз аны ачык айтып коюшубуз керек. Ошол сурамжылоонун баардыгы тең ошону айтып аткандан кийин. Бул маселе бүгүнкү күнү ар бир региондун калктарын,
райондордун жетекчилерин жана республиканын биринчи жетекчилерин катуу ойлонто турган маселелер. Чоң рахмат агай. Ал эми биз эң алгачкы байланышка чыккан замандашыбызды кабыл алабыз. Ассалому алейкум, кош келдиңиз. Алло. Саламатсызбы? Биз туруп жатабыз. Алло. Кош келдиңиз. Алло. Кош келдиңиз. Сиз түз эфирдесиз. Биз ошо жаштар кыйналып аткан себеби кыргыз улутунун абый-чейи оор. Өтө оор. Ушул абый-чейди оңдосок. Жөндөн жөн эле обу жок жанагындай крупный рогатыйларды сое бербесек, ошондон кыйналышат. Ошон үчүн даже көбү кыргыз болбой эле койдум деп ар кайсы мамлекеттерге кетишип, такыр кыргыз болгусу келбей, туугандарынан да безип, башка тушкандарынан безип жүргөндөр ошондон болуп атат. Ошондон качып кетип атышат. Ушунчалык уур абый-чий. Бул просто жана бийликте тургандар менен жана депутаттардын балдары жыргал аларга. Алар улам эле той кылышып, улам эле аш кылып анан бизнесте өзүнчө эле бизнес кылып алышкан. Жанандай ровно түп-түз таптаза жашаган жакшынакай акылдуу балдарыбыздан айрылып калып атабыз. Ошолор безип кетип атышат жөн эле. Мындай абый-чийди көтөрө алышпайчы, ошону оңдош керек. Жанагы штаны жок негрлер бар го, ошолорда крупный рогатый соймоюнча өлбөйт экенде, такыр абый-чийлар ошондой оор аябай. Ошо кыргызга окшош да, мындай өздөрү жашаганда штаны жок жашашат, жада калса. Менимче түшүнүктүү. Өздөрү жашаганда штаны жок эмнени ал оюнда айткызы келди. Эми агай, ушул телекөрүүчүбүздүн пикирине кандай жооп бересиз? Бул деле кандай деңгээлде социалдык абалдын дагы да болсо үй бүлөлүк бюджеттин төмөндөтүүгө алып келиши мүмкүн да, мындай карап көргөндө. Бул жерде жооп берип аткан телекөрүүчү өзүнүн жообунда эмне үчүн болуп аткандыгын айтып койду. Ошо кыргыздын каада салттары өтө оор деп. Менимче каада салттары оор эмес. Каада салттарды түшүнбөгөндүк, билбегендик. Жана аны күндөлүк жашоо тиричилигибизге жашоонун ыңгайгата айланта албагандыгыбыз болуп жатат. Атаандаш болуп калып атат мүмкүн да. Атаандашууну баштап аткан карапайым адамдардан эмес, бийликтегилердин. Жана акыркы 20 жылдын ичинде биздин ата-бабаларыбыз ак эмеги менен жыйнаган байлыктарды уурдаганы, аларды четке алып барып каткандыгы, офшорлук зоналарга келип алып туруп акчаларды каткан, ошондон болот. Мына ошондон келип алып туруп теңсиздик. Бул коомдогу терс абалдардын көбөйүшүнө алып келүүдө. Ошон үчүн биз кыргыз элинин байыртадан бери калыптанып калган, укумдан тукумга чейин манас атабыздан бери каныбызга сиңип калган мыкты, абдан мындай гумандуу, адептүү адамдын негизги турмушун мойнун түшүндүрө турган акыбалдарды биз башка нерседен алмаштырып атабыз. Бүгүнкү күнү мынакей Тажик Республикасында тойлорду өткөрүүнүн өзүнчө мыйзамын чыгарып койду. Бизде ошо мындан 4-5 жыл мурун атайын комиссия иштеп, кыргыз туусу газетасында атайын талкуу уюштуруп, биз ошондо эле ошол кездеги бийликке сунуш кылганбыз. Мына ушул маселеге тартип киргизелик. Бир бекерелде мындай мелдешүү деген токтотолук деп. Анан кийин тизмени тизип алып, ар бир тиги той, аш жана башка жакшылыктар жана жаманчылык сапаттарда тизмен түзүп алып, параны чогултуунун өзүнчө түрүнө айланткандыгыбыз. Ошон үчүн ушул маселелерди ойлоштуруп, тереңирээк карап көрсөк, өзүнөн өзү эле чыга келет. Ошон үчүн мен дагы мореги республикабыздын жакынкы 5 жылдыгында кандай өзгөрүүлөр күтөсүз деген жана биздин жаштарыбыздын жообун айтып коеюнчу. Жарайт. Мына ошондо 47% бул жакынкы 5 жылдыкта туруктуулук болот, өнүгүү өсүүбүзгө жаңы жол ачылат деп жаштар ошого кандайдыр ишеничин айтып атат. Ошол учурда дагы мореги 22,1% ушундай эле бүдөмүк абалда калабыз. Биздин эртеңкибиз түшүнүксүз, белгисиз деп атат. Мына президент баш болуп, бул өнүгүүнүн жаңы картасы, жолу деген нерсени ачып, бул өз туруктуу өнүгүн деп атат. Бирок ошол нерседе дагы бүгүнкү массалык маалымат каражаттарында ар кандай пикир айтылып атат. Демек, бул маселеде толук экономикалык, социалдык негизделгендиги жетишсиз болуп калыптыр. Мына ошо президент сунуш кылган
жол картасына тиги адистер да ошондой эле карапайым адамдарда ишеничсиздик кылып атат. Бул өзү чоң маселелерди. Ал эми ошол учурда 26% жаштар жооп берүү кыйын деп атат. Себеби жанагы саясаттын ачык болбогондугу, маалыматтын аздыгы, биздин элитанын, колунда барлардын эки жүздүүлүгү, ач көздүгү, тойбостугу. Мына ушунун негизинде келип мынакей бизге мына 3төн бири түшүнүксүз кыйын акыбал деп айтып атат. Демек, ушунун баардыгы тема социологиялык изилдөө жетекчилерге, билгилерге, ошондой эле ар бир айылдын жетекчилерине дагы чоң сабак болуучу нерселерди билдирип атат. Чоң рахмат агай. Ал эми биз эфирибиздин экинчи бөлүгүндө дагы сиздерге суроо берүүнү улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Манас шаарыга телеканалында дагы бир суроо телеберсин түз эфирден көрүп жатасыздар. Бир аз сунуудан кийин кайрадан түз эфирге кайтып келебиз. Бизден алыс кетпеңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Манас шаарыга телеканалында дагы бир суроо телеберүүсүн түз эфирден көрүп жатасыздар. Биз бүгүнкү жаштар эртеңки Кыргызстан деген теманын үстүндө талкуу кылуунун учурундабыз. Андыктан 91 24 94 номерлери сиздер үчүн түз эфирден кызмат кылат. Жана бизге байланышка чыккан замандашыбыз бар. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, биз угуп жатабыз. Men кичине сунуштарым бар эле, анан кийин дагы бир суроолорум бар эле мамыргаларга. O bizim birinci abıçalarına karaganda, короче, bizim toylor, ölümдөр, çıgımdары көп болот da ашыкча эле. Өзүбүздүн деле көрүп атабыз. Ошолорду билсек дагы кайра кылып атабыз да, могу ölümдөрдү. Ат союп, мал союп, 40 жыл өткөзмөй, жылдык өткөзмөй дегендер. Ушул анан ушуларды да кыскартсак болбойбу деген сунуш бар да. Анан кечээ күнү телевидениеде айтып атат, сое берсе боло берет, кой сойсо боло берет дейт. Анан кой сойсо боло берет десек, бирөөсү мал сой берет, ошондой кылыш керек, союшту жок кылыш керек болот. Тамыры менен. Чоң рахмат. Демек, сурооңуз жана пикириңиз түшүнүктүү, биздин конокторго да түшүнүктүү болуш керек деп ойлойм. Самирбек агай, анда сиз ушул телекөрүүчүнүн айткан пикирине жана берген суроону эмне деп жооп бере аласыз? Жакшы болот. Бул жерде жанатан бери ушул маселе көтөрүлүп атат, салт маселеси. Салт маселеси жана заманбап шарттар, салт менен заманбап шарттардын ортосунда карама-каршылык деп койсок болот. Бул ар бир эле коомдо жана ар бир эле убакта мезгилде болуп келген маселе. Туура азыркы заманга ылайык, азыркы биздин салттар, ата бабабыздан келаткан салттар дагы өзгөрүүгө учурап атат. Бирок бул процесс акырындык менен жүрүп атат да. Мен ойлойм, бардык эле нерселер экономикалык мыйзамдарга жараша ылайыкташат да. Ошол сыяктуу эле биздин салттар дагы бара-бара ошол экономикалык мыйзамдардын үстөмдүгү алдында, ошол азыркы биздин жашообузга ылайыкташат болуш керек деген пикирди айтып кетмекчимин да. Андан сырткары, бул жерде биз салттардын жалаң эле терс жактарын көрө бербешибиз керек да. Ошол терс жагына басым жасап эле, мисалы ошол эле жанакы айтып аткан нерселердин баарын кыргызчылык деген түшүнүккө бириктирип карап жүрбөйбүзбү акыркы мезгилдерде, мисалы окумуштуулар арасында. Ошол кыргызчылыктын ошол эле терс жагы эмес, башка чыгымды алып келе турган жагын эмес, анан позитивдүү, оң функциялары да бар да коомдо. Башка коомду бириктирип туруу, коомдун мүчөлөрүнүн бири-бирине болгон жардам көрсөтүү, коомдогу жана алаканы, мамилени уюштуруу. Бул эмне үчүн бул орчундуу маселе. Себеби азыркы убакта, маселен азыркы убакта жаштар ошондой жалпы эле калктын мамлекеттик коомдук институттарга болгон ишеними өтө төмөндөп кеткен. Мисалы бул жерден бир конкреттүү мисалды келтирип кетейин, биздин изилдөөнүн жыйынтыгына ылайык. Мисалы жаштардын азыр саясий жана коомдук институттарга болгон ишеним деңгээлин өлчөп көргөнүбүздө, бул жерде мисалы өкмөт, сот тутуму, милиция, прокуратура бардык ушул институттарга болгон ишеним деңгээли өтө төмөн. Бул жерден эки гана институтту белгилеп кетсек болот. Азыр жаштардын кандайдыр бир деңгээлде ишеними сакталып турат. Бул президент институту, бул 23,5% толук ишенем деген пикирди билдиришкен. Анан жалпыга маалымдоо каражаттары. Мына ушул эки институт гана кандайдыр бир ишеним деңгээлине
ээ болуп отурушат да, калгандардын баардыгы өтө төмөн деңгээлде. Мына ушуга байланыштуу азыркы жаштар мисалы коомдук институттарга демек ишенбейт, ишеним деңгээли өтө төмөн, дефицит деп койсок, дефицитти байкалууда деп койсок болот. Мына ошону биздин изилдөөбүз тастыктап отурат да. Бул жерде мына ушуга жооп беретинде жаштардын баалуулуктары да өзгөрүүгө учурап атат да. Мисалы жаштар азыр биринчи кезекте үй бүлөсүн биринчи орунга коет. Мамлекеттик институттар эмес, ошол өкмөт эмес, үй бүлөсү биринчи орунда турат. Ошондой эле бул жерде дагы бир суроо узатканыбызда, алдыңызга турган маселелерди чечүүдө кимге ишенесиз дегенде, өзүнө гана ишенет да, өзүнө биринчи кезекте. Анан үй бүлөсүнө, жакын туугандарына. Демек бул жерде жаштар ушундай калктын ичиндеги азыркы убакта ушу өкмөткө, коомдук институттарга, саясий институттарга болгон өтө олуттуу ишеним дефицити жөнүндө сөз кылсак болот да. Чоң рахмат. Ал эми биз байланышка чыккан замандашыбызды кабыл алабыз. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Бизге байланыш үзүлгөнүн бизге белги аркылуу беришип атат. Дагы да болсо 91-24-94 номерлери сиздер үчүн кызмат кылууда. Дейли дагы агай, сизге төмөндөгүдөй суроо. Мисалы үчүн адамдын табияты өзү бул туура эмес иш, же болбосо бул арам нерсе барба деп туруп, анан бир-эки арам нерсени коюп туруп, анан миллиондогон адал нерсени коюп койсоң, арамга барып жармашат да. Бул адам табияты өзү ошондой. Же ошондойбу да. Эми сиздер да азыр салттын ага айтып өткөндөй кандай деңгээлде чыгым алып келүүчү жагын эмес, бир пайдага көздөп чыгарылган салттарды колдонсок болот да жашообузда деген бир жакшы пикирин айтып өттү. Эми адам табияты дейин десең, аны башкаруу дагы адамдын өзүнүн колунда да. Сиз эмне сунуштайт элеңиз? Жаштарды өзүнүн табиятын башкаруу үчүн эмнени карманыш керек алар? Биринчиден биз үй бүлөдөн баштап кийинки жаш буунду тарбиялоону түшүнүшүбүз керек. Бүгүнкү күн өтө кыйын болуп атат да. Экинчиден бул жаштардын курагына жараша тарбия иштеринин кандай жүргүзүлөт, эмне болот, мына ушуну билишибиз керек да. Азыр илең салаң болуп көп маселелер кечээки салтты улап жатабыз. Мисалы, мына мен дагы эле ушу жаштардын бир жол жөнүндө айтып берейин. Биз жаштар саясатын билесизби, ал кандай болуп жатат деп суроо бердик. Мына ошондой суроо берсек, жаштардын теңинен көбү жакшы билбейм, кээде сөз болуп калат дейт. Демек кээде үстүрт сөз болуп калат, бирок ишендире албай атат да жаштарды. Ал эми жаштардын 3/1 ооба мен жакшы билемин дейт. Анда жаштарыбыз бар. Мына мыкты окуп атышат, өзүнө жүктөлгөн коомдук жана үй бүлөлүк милдетти аткарбай атышат. Мына көрдүңүзбү, эки үйлөрүн салыштырып көрсөк, эки цифраны салыштырып көрсөк, жаштардын теңинен көбү бүгүн кандай талап коюлуп жатат аларга, кандай саясат жүргүзүлүп атат деп. Анан кийин бул мен биринчи план деп үй бүлөлүк тарбияны айттым, ал бекеринен эмес. Анан могуреги кайсы убакта адамдын улуттук сапаты калыптанат. Үй бүлөдөн кийинки баштапкы класстарда. Мындан 2 жыл мурун, 1,5 жыл илгери биринчи, экинчи класстын окуу китептери алифбеден башталып ошондо сындалды. Ошондо биздин печатка жарыяланган боюнча биринчи класстын алифбесин армянин жазыптыр. Демек тиги кыргыздардын арасында билим алган, мен деп жүргөндөр ушу биринчи класска алифбени жаза албаса, анда башкадан эмнени күтүүгө болот? Ким намыстанып ошо маселени көтөрүп чыгып чоң кылды? Чогулушкан жок. Мунун баардыгы тең эмне жөнүндө айтып атат? Мунун баардыгы тең ошо жаштарды тарбиялоодо үй бүлөнүн деңгээли төмөндөп кеткени аз келгенсип, баштапкы класстарда, мисалы Жапон элинде баардыгы тең үй бүлөдө чечилет. Жапон элинде. Кытайда деле ошондой. Андан кийин үй бүлөдөн кийин мектептикке барганда ошо үй бүлөдөн алган тарбия андан ары тереңделип, андан ары сапаттык деңгээли боюнча жогорулайт. Демек биз жаштарды тарбиялоо боюнча, балдарды жаштар боюнча, жаңы муунду тарбиялоо боюнча мамлекеттик саясат болуш керек. Келиң сага кандай саясат экенин азыр айтып бересиз, ал эми биз байланышка чыккан замандашыбызды кабыл алсак. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам, биз туруп жатабыз. Жана бир киши айтып калды ол жерден. Кой жырткычтарды бизге азайтсак болот эле депчи.
Ошону аксакалга суроо берейин эле. Бизде бул 4 дейт, топур дейт, ошолордо союштардычы кыскартып деп сүйлөп атат, бирок биз ушу тойлорду кылган кезде кары картаңдар келгенде могу стукан албай калдык, бизге жилик тартылбай калды дешип, ушак таарышып кетет да, өлгөн жылкычка барса, өлүк жылкычка барса деле ошо жерден жилик алыш үчүн алышат да, анан кантип азайтабыз, аксакалдардан теке менен келаткан нерсени азайтыш бул аксакалдардын колунда го дейм, жаштардын эмес. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мисалы үчүн 5 кол тең эмес чынында. Балким андай биздин аталарыбыз бар болушу мүмкүн, эми кантсе да бир жообуңуз катары өзүңүздүн пикириңизди айтып өтсөңүз. Мен дагы эле кайталаймын, кыргыз эле байыркы эл, элдик турмушту жашоо тиричилиги боюнча, конок кабыл боюнча, жаш бала төрөлгөндө жентегин берүү боюнча, отургусу боюнча, үйлөнүү боюнча баардыгы тең иштеп чыккан. Бирок ошонун баардыгы тең. Туура эмес пайдалануунун негизинде биздин көпчүлүк жерлерде ошонун баарын тең бузгандыктан, ошонун баары туура эмес болгондуктан ушундай жүрүп жатат. Тиги суроо берген биздин угуучубуз, бизди көрүп аткан жигитибиз айтып атат, устукан бөлүштүрүүдө деп. Устукан бөлүштүрүүдө дагы укмуштай шарт болгондо. Мисалы, мореги 19-кылымдын 1-жарымындагы уруулардын ортосунда согуш устукан бөлүштүрүүдөн чыккан. Кыргыз байыркы көчмөн эл карактары, көбүнчө этти пайдаланып жүргөн эл катары муну укмуштай кыйын билет. Кай жерге барсаңыз устукан туура эмес бөлүштүрүлүп калса, кадимкидей эле сөз чыгат. Ошон үчүн тиги мен учан албай калдым, жамбашты албай калдым, жобосу тигин албай калдым деген бул өзү тарбиянын жоктугунун, оройлугунун жана кыргыздын каада салтын билбегендиктен чыгып атса керек. Чоң рахмат. Самарбек агай, сизге төмөндөгүдөй суроо. Көңүл коюп, эгер мүмкүн болсо өтө бир кылдаттык менен канааттандырарлык жооп беришиңизди сурааны өтөт элем. Мисалы үчүн бүгүнкү коомдун тарбиялоочу ата энелери балдарын багат. Жада калса багыш үчүн чет өлкөлөргө чейин барат да. Бул чындык. Эми маселе алардын багуусунда эмес, алардын бербей жаткан тарбиясында болуп аткандыктан балким ушундай социалдык көйгөйлөр чыгып аткандыр деген суроо да. Буга дагы бир кошумча, бир ата эне баласын багып атканын мен тарбия берип атам деп ойлогондор көп экен да бүгүнкү коомдо. Бул иликтенген далил. Эми суроо, багуу менен тарбия берүүнү кантип айырмалап билсек болот? Сиз кандайдыр деңгээлде социология илимдеринин кандидаты катары менимче жооп бере аласыз деп ойлойм да. Жакшы болот, аракет кылып көрөйүн, сурооңузга жооп бергенге. Багуу жана тарбия берүү. Биринчи кезекте багуу жана тарбия берүү түшүнүгүнө токтолордон мурун биринчи кезекте бул нерсени айтып койсок да, азыркы учурда муну окумуштуулардын бардыгы эле белгилеп атат. Бул азыркы постсоветтик же болбосо жаңы эгемендүүлүгүн алган мамлекеттердин арасында эле эмес, ошондой эле бардыгы эле батыш цивилизациясында да бул көп учурап аткан кубулуш. Азыр үй бүлө институтунун өзү кризиске учурап атат деп койсок болот. Үй бүлө институту, башкача айтканда, үй бүлөнүн ичиндеги ошо ата энелердин балдарга тарбия берүүсү, ошо үй бүлөнүн ичинде өтүп жаткан процесстердин өзү кризиске учурап атат да. Башкача айтканда, ата эне балдарына мурункудай мисалы тарбия бере албайт. Бул дагы эле кайра эле келип экономикалык шарттарга байланыштуу болуп атат да. Жана сиз айтып өткөндөй, ата эне ошол багуунун аракетин көрүп, балдарын мындай татыктуу деңгээлде багып өстүрүүнүн аракетин көрүп, туура көп ата энелер азыр эмгек мигранты болуп жүрөт. Дагы бир калың катмары, ата энелердин калың катмары мисалы айылдан шаар жергесине көчүп келип иштеп жатат. Жана ушул сыяктуу көрүнүштөрдү баардыгыбыз эле жашообуздан көрүп атабыз. Чоң рахмат. Кечиресиз, ушул жерден сөзүңүздү улайсыз, алан бизге байланышка чыккан замандашыбызды каалап алып койсок. Ассалому алейкум, кош келдиңиз. Кош келдиңиз. Үнүңүздү бир аз көтөрүп, өзүңүздүн сурооңузду же пикириңизди айтсаңыз болот. Угуп атабыз. Менин айта турган сунушум мына берип аткан суроомдагы баардыгы бир. Мен Оштон Карас районунан мына Исаев Кусейди аябай жакшы таанып, жаш мезгилден бери сыйлаган жакын тааныштарынан болобуз. Мен пенсиядагы мугалиммин. Азыркы көтөрүлүп аткан маселе эң туура болуп атат.
Биздин бул бийлик баягыдан бери айтып 3 жолу мына Кусейин агай айтып кетти. 3 жолу бийлик алмашты, 4 жолу алмашты деп ошондо да такыр бийликтеги берген убадалардын бирөө да аткарылбай, же жаштарга бербей бийликти азырга чейин ушул баягы эле эски 20 жылдан бери кармап келаткандар дагы эле кармап келатат. Мунун мурункулар деле отурат дагы эле. Мен айтайын дегеним ушул ачык эле мындай орой айтканда булар өлмөйүнчө такыр бербейт менин оюмча бийликтичи. Булар өлөрүн деле ойлобойт окшойт дейм да мен буну ушул азыркы бийликтегилер. Эмнеге мындай кылышат билбейсиң. Ушу жаштарга бир жолду берсе, дагы түзүгүрөөк ушу Кусейин агайга окшогон, мына жанында турган уулума окшогон жаштар, аны буга окшогон жаштар аябай эле көп. Биздин угукканыбыз боюнча, көргөнүбүз боюнча, ушуга окшогондор жакшыраак бир көтөрүлсө, ушул Кусейинге окшогон агайлар көбүрөөк ушуларды тартса, бир жаштарга бийликти бергенден анан биздин заманыбыз оңолот окшойт деп ойлойм. Биз балдардын анан неберелерибиздин, чеберелерибиздин келечегин ойлойм да. Анан мына жерде көрсүрөлөрдү берсе да кыргыздын салты жаман, кыргыздын бая обычаясы жаман деп бир аял айтып өтүп кетти. Мен ушуга каршымын. Кыргыздын обычаясын түшүнбөгөндөр эмне үчүн мына комсомолдук той дегендерди, вечерлерди жок кылайлы дешпейт жаштар. Чоң рахмат эже, байланыш жок кылайлы дешпейт. Ушу окшогондорду токтотуп, адам бир жолу өлөт дүйнөдө. Канча баланы багат, чоңойтуп, ошолор жакшына кылып узатып, жилик талашпай эле азыр уштукан талашат деп атат. Чоң рахмат эже, байланышка чыкканыңыз үчүн. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Алгач мындан алдын берилген суроого бир аз толуктоолорду киргизип өтөлү, андан кийин эженин айткан сөздөрүнө бир талкууга салабыз. Эми сиз айтып аткансыз, ушу жыйынтыктап койсом, демек, менимче, мен жеке пикиримде багуу, бул баланы багуу, бул ата-эненин үй бүлөнүн бул табигый функциясы болуш керек да. Табигый функциясы милдетти катары караш керек. Бирок ошол эле убакта тарбиялоо функциясын дагы айкалыштыра билиш керек. Биз азыр багууну алдыга коюп атабыз туура. Себеби экономикалык шарттар, талаптар ошону талап кылып атат. Бирок ошол убакта тарбиялоо функциясы түшүп калды да азыр. Тарбиялоо функциясы көз жаздымда калды. Мына биздеги көп маселенин баары коомдогу жаштар чөйрөсүндөгү маселенин баары ушул тарбиялоонун жоктугунан келип чыгып атат да. Ошон үчүн тарбиялоону бул эми менимче бул тарбиялоону кандайча, бул маселени кандайча көтөрсөк болот? Мамлекеттик деңгээлге көтөрүш керек. Менимче кандайдыр бир программа кабылдануунун да кереги жок. Себеби бизде программалар кабылданат, бирок эреже катары аягына чыкпайт. Эч кандай натыйжа бербейт. Менимче бул ар бир адам өзүнүн инсандык деңгээлинде өзүнүн жоопкерчилигин көтөрүш керек да, балдарына тарбия берүү боюнча жоопкерчилигин көтөрүш керек. Эми жоопкерчилик көтөрүү үчүн дагы бир түрткү керек да, баягы Ньютон законун алып карай турган болсок, бир нерсе ордунда өзүнүн калыбын өмүр бою сактайт, эгер экинчи нерсе түрткү болбосо деген сыяктуу. Эми эгер мүмкүн болсо бир кыскача окуя да. Ушул бүгүнкү ата-эненин балага берген тарбиясы боюнча биз өткөн жумада кесиптештерибиз менен олтурсак, бир апа келди десес алдыбызгачы. Анан тим эле кыйналган, боздоп келди. Анын бир кыз, бир баласы бар экен. Менимче бул окуя кандай деңгээлде телекөрүүчүлөргө таасирин берет деп ойлойм да. Анан апа келип алып, балдары тууралуу айткан сөзү өтө бир жиркеничтүү эле да. Анткени балдарын өз учурунда, күчү барында, алы барында бирөөгө чоктурбай, бирөөгө кор кылбай баккам дейт. Элдерден кем болбосун деп кийинткем дейт. Элдердей тамак жесин деп каалаган тамагын алып кеп берген, бирок бүгүнкүнү карабай койду дейт. Бойго жеткенде карабай койду. Анан биздин кесиптештерибиздин арасынан бирөө туруп акырын кечирип коюңуз эгер катуу тийсе. Сиз бала тарбиялабай эле малды баккан турбайсызбы деди да. Берде тарбия жүрбөптүр сиздин балаңызды чоңойтууда. Ал жерде мал бакканда эле алар каалаган берип, анан жегим келген деген нерсени бере берсеңиз, ал адам тарбиялоо эмес, адамды калыптоо эмес, жашоо үйрөтүү эмес. Ал мал бакканда эле нерсе дегенде анан эже бир нерсени түшүнгөндөй болду да. Эми сиз агайга балким кошумча кылып тарбия жаатында жана багуунун кандай айырмачылыктарын толуктоо үчүн киргизе аласыз? Багуу жана тарбия бул бири-бири менен тыгыз байланышкан процесс. Осунун сөзүн айтайын. Бул өзү дагы айтайын, бул кыргыздын байыртадан бери калыптанып калган үй бүлөлүк жана коомдук салтында мунун ар бири өз ордуна коюлуп келген. Жана өзүңөр айткандай, жанагы тиги суроо сурап аткан биздин көрүүчүбүз айтып аткандай, үй бүлө
Биз үй бүлөнү баланын ошо үй бүлөдө калыптанышына толук орношуна шарт түзүп беришибиз керек. Бул биринчиси. Анан кийин баштапкы класстар деп атабыз. Мынакей совет доорунда апалардын баардыгы тең иштеди. Тракторист апа болду, шахтер да апа болду. Пактаны сугарганда, отогондо апа болду. Демек үй бүлөдө балдар тарбияланбай калган. Биз жанагы бала бакчасы дедик. Бала бакчасында албетте бир топ жакшы нерселер болгон. Бирок мынакей Кыргыз Республикасы өз алдынча азаттыктагы мамлекет болгондон кийин биринчиден бала бакчалардын баары тең жок болуп кетти. Экинчиден бүгүн аракет кылып атабыз бала бакчалар калыбына келтирелик деп. Бирок алардын баардыгын тең ач көздөр, тойбостор. Элди уурдагандар сатып ийген. Бүгүнкү күнү балдардын көпчүлүгү үй бүлөдө. Андан тышкары 1-2, 3, 4 класста бул жерде калыптанат баланын улуттук, адептүүлүк, чынчылдык, акыйкаттык, гумандуулук, адамды сүйүүчүлүк сапаттары. Демек, мен тиги Япониянын бир мисалын айтып коеюн. Японияда баласы 13 жашка толгонго чейин эч кандай чет тил окутпайт. Мисалы. Ал ошо улуттун рухий дөөлөтүн, жакшы мыкты сапаттардын баардыгын тең ошого чейин ылайыктап бүтүп, кандай болсо дагы ал кай жерге барасы япон болуп калат. Мына ушундай эле саясат Кытайда да бар. Кытай кай жерге барса дагы ал Кытай. Эч убакта ал өзгөрбөйт. А бирок Кыргызда караңызчы, бүгүнкү күнү ошо Тажикстан менен тажиктер менен чогуу башка элдерге кетип калып, мамлекетин өзгөртүп аткан, ошол жака барып алып өтүп аткан кимдер? Кыргыздар. Дайым эле бүгүнкү күнү Кыргыздын интеллигенция деп коебуз, билгилери деп коебуз. Кээде мактанышат, менин кызым Швейцарияга турмушка чыгып, мени багып атат деп. Ал кимдин тукумун көбөйтүп атат? Эмне үчүн болуп атат? Бүгүнкү күнү Уралдан Чукоткага чейин жаштардын миллионго жакын ошол жакта эмгек мигранттар тентип жүрүп атат. Москвада ошо наристелер үйү бар. Наристелер үйү мындан 2 жыл мурун 47 наристе бар экен. Ошо 47 наристенин 46-сы Кыргыздын балдары, кыздары. Демек, алар келип кимди көбөйтөт? Кимди тууйт? Же болбосо Екатеринбург шаарына мен өзүм бардым. Мындан 2 жыл мурун бардым эле, ошондо 33 наристе жатат. 33 тең Кыргыздын балдар, кыздары. Демек ушулардан биз жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Демек баарынан мурун мамлекеттин азаттыгын, эркиндигин, уяттуулугун, намыскөйлүгүн мамлекеттик деңгээлде коюшубуз керек. Мына ошондон келип алып туруп, талаада тентип жүргөндөрдү алып келип, боор биздин элибиз, биздин жерибиз, биз ушу өзүбүздүн туулган жерибизде гана толук гүлдөшүбүз мүмкүн деген шартты коюшубуз керек. Андан тышкары мен дагы улап айтып берейин. Биз суроо бердик. Бул кызмат ээлеш үчүн кандай сапаттар керек деп. Биздин жаштар жооп берип атат. Биздин жаштардын 66% сапаттуу билим жана профессионализм дейт. Мыкты кесипке ээ болуш керек деп атат. Мына жаштар бул талапты коюп атат. Жакшы билим алалык, кесипке ээ бололук. Мына ошондон кийин, ошондон жетекчиликке экинчи орунда адилеттүүлүк жана чынчылдык деп атат. Бул өзү 56%. Мен андан ары да кулайын аягына чейин. Мекенчилдик деп атат. Мекенчил болсун биздин элибизде 45% айтып атат. 45%. Андан жогору жасаңыз лидерлик сапаттар 32% болуп атат. Жетекчи болуш үчүн лидерлик сапат болчу. Сөзсүз түрдө. Азыр бир оз. Мынакей жаңы элдик социалдык инкылап болгондо парламентардык партиялык турумга өттүк. Бирок ушул партиянын мүчөсү деп кечээ суу сугарганга жарабаган, же өтүк ултаранга жарабагандарды келип атып, жетекчилик кызматтар коюп атабыз. Бүгүн ошо партиянын лидерлери дегенибизден жалпы Кыргыз мамлекетинде жана кыргызстандыктарга чыккынчылык кылып атат. Эмне үчүн билимсизди, эмне үчүн ууруну, эмне үчүн ушунчалык жетекчиликке жарабай тургандарды жетекчиликке коебуз? Бул өзү эң чоң маселе. Чоң рахмат. Кечиресиз, ушул жерден сөзүңүздү бөлөм, анткени биз бир аз тынуу жасашыбыз керек эреже боюнча. Кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер Манас Чаңарага телеканалында дагы бир суроо телеберсин түз эфирден көрүп жатасыздар. Бир аз тынуудан кийин түз эфирге кайтып келебиз. Бизден алыс кетпеңиздер.
Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер Манас Чаңырга телеканалында дагы бир суроо теле берсин түз эфирден көрүп жатасыздар. Биз бүгүнкү жаштар эртеңки Кыргызстан деген теманын үстүндө талкуу кылып жатабыз. Андыктан 91-24-94 номерлери сиздер үчүн дагы талкууга катышууга мүмкүнчүлүк түзүүчү көпүрө. Байланышка чыгып өзүңүздөрдүн пикириңиздерди, суроолоруңуздарды бүгүнкү студиясынын конокторуна берсеңиздер болот. Бул үчүн сиздерде түз мүмкүнчүлүк бар. Эми агай, азыркы кебиңизди бир тактап бүтүрсөңүз, анан мен Самарбек агайга бир суроо менен кайрылайын дедим эле. Биз жанагы тарбия жана билим берүү маселеси жөнүндө айтып атпайбызбы? Багуу жана тарбия берүү деп. Мынакей азаттыкка чыкканы 22-жыл болду. Biz uşu kança жолу жаздык, канча жолу сүйлөдүк, кылымдар бою калыптанып калган кыргыздын тарбиялоо, багуу маселеси Манаста жатат деп. Манас биздин саясаттын, идеологиянын, тарбиялык иштердин баардыгын тең негизи болуш керек. Бүгүнкү жаштар дагы ушуну айтып жатат. Биз жанагы Манас эпосу канчалык деңгээлде улуттук идеология негизи боло алат деген суроо койгонбуз. Мына ошол суроого 60% ооба, бул накта идеологиянын, тарбиялоонун жана мамлекеттик саясат негизи боло алат деп жооп берип жатат. Ал эми буга болот, бирок анчалык ишенбейбиз дегендер 12,3% болуп жатат. Ал эми жок, бул өзү тарбиянын негизи боло алат деп. Тигил жанагы 66-га да кошумча болуп айткандар 14,9% болуп жатат. Ал эми ушу кезекте жок, андай эмес. Биз жаңыча болушубуз керек. Европанын маданиятын, Европанын баалуулуктарын кечекидей эле көрүп, саясат негизи кылышыбыз керек, идеологиянын негизи кылышыбыз керек дегендер бар болгону 12%. Демек бул жерде коомдун жана жаштардын ар кандай деңгээлдеги акыбалын жөнүндө айтып атат да. Демек дагы бир жолу айтабыз, манасизм жашасын, манасизм деген мамлекеттик идеологиянын негизи болуп, үй бүлөдөн баштап мамлекеттик кызматкерге чейин манасты так билип, ошонун кайсы жактарын şu 21-ci kılımda işley turgan жактарын biz мамлекеттик саясат негизине айлансак, мына ошондон баштап коом өзгөрө баштайт. Чоң рахмат. Ал эми биз байланышка чыккан замандашыбызды кабыл алабыз. Ассалому алейкум, кош келдиңиз. Биз туруп жатабыз. Саламатчылык. Мен суроом бар эле агайга бере турган. Агай, сиз айтып атасыз да, бизде кандайдыр бир баягы тарбия берүүдө финансий жака үй бүлө келип такалып калып атат деп. Хусейн агайга эмес, тиги агайга суроо берип аткам да, кечиресиздер. Анан тиги агай айтып атат, бизге кандайдыр бир акча кадайыр. Эгер акча болбосо деле тарбия берем деген адам, үйрөнөм деген адам акчасыз деле үйрөнө берет. Мен сиздин пикириңизге кошулбайт элем да. Бизде эмне себеп дегенде ишеним жок, мен оюмча, ишеним жок. Мамлекетке дагы же саясатка дагы эч кимге ишеним жок да. Биз жаштарды ишендире турган бир программасы дагы жок, даже жол көрсөтө турган аксакалдары дагы жок. Мисалы мен чоңоталарым менен отурсам, бир жылага кыздарды көрүп атканда, "О, балам, карасаң кандай, ушуну менен бир кучактасаң кандай кайф аласың" деп айтат да. О, айтпайт, "Кой балам, башкага көрчү, бир кыргыздын бир нерсесин көрөйүн" деп айтпайт да. Бизде бир ишендире турган бир материал жана каражат дагы жок да. Мен оюмча, мен жаштардын саясат деңгээлин көтөрүш үчүн мен ойлойм, билим берүү жагын катуу реформа кылыш керек деп ойлойм да. Мисалга алганда, азыр биз мектепке барсак, 1-класстан баштап математика сабагы кирет, мисалы. Бизге ал математика жашоого керек, мисалы. Бардыгыбыз эле математик болуп чыкпайбыз биринчиденчи. 11-класска чейин бир сабак кирбейт, мисалы. Бир күн, 2 күн кирип коюшу мүмкүн ачык сабак деп. Бир үй бүлө куруу жөнүндө бир дагы сабак кирбейт, мисалы. Бизде үй бүлөдөн алган 1% мисалы фундаментибиз боло турган болсо, ошого кошумча биз билим үйрөнөлү, кантип үй бүлө куруш керек экен сурайлы десең, эч ким жооп бербейт. Мисалы, ал сабак өтпөйт. Аны сурайын десең, ал сурай турган бул сабак эмес экен, математиканы оку деп, как будто биз математик болуп чыккансып айтат да. Кээ бирлер бар, математикасыз деле үйдү куруп кетсе болот. Эми бардыгы эле бул математика менен чечилип калбайт деңиздерчи. Экинчиден, мен оюмча, жанагы улуттук салтты сактап калыш үчүн Манас гана керек дейт. Мисалы, азыр Манасты эле алып карасак, көпчүлүк адамдар окуп чыккан эмес да, мисалы Кыргызстан боюнчачы. Мисалы, кээ бирлердин айтымы боюнча Манастын бул варианты туура эмес, анан тигиндей мындай дейт да. Мисалга алсак, ошондо Манас Кудайга ишенгенде, Кудай намаз окубаган деп 2 вариантта жазат да, экөөчү. Манасты бир вариант кылып, эгер идеология кыла турган болсо, бир кылып окумуштуулар. Ошону
программалаштырбасак, ал Манас менен болсо деле сакталбайт. Мисалга алсак, Манастын 7 осуятын бизге убагында Акаев көрсөтүп берген эч ким аткарган жок да, мисалы өзү деле аткарган деп айтып алып. Чоң рахмат. Сурооңуз ушунун ичинде жатканын түшүндүк. Оюңузга дагы ыраазычылык билдиребиз жана Самарбек агай, сизге төмөндөгүдөй суроо. Жаштар жана саясат деген темага кандай деңгээлде келип багыт алып, ошол нуктан бир жол тапканга аракет кылып атабыз учурда. Түз эфирдин багыты ошолго бир аз бурулуп калды. Эми саясат дезе бул демократиялык системанын негизинде түзүлгөн саясат деп түшүнөбүз. Бүгүнкү идеология демократия, эркиндик, анан үй бүлөлүк тарбияга бала менен ата эненин ортосунда болгон мамилени демократия менен тартиптей турган болсоң, тартиптин өзү болбошу далилденип атат. Бала 18-ге чыккандан кийин ата энемди карабасам дагы менин укугум. Ал демократиялык системада милдет жөнүндө ата энени карасаң, карабасаң, 18-ге чыккандан кийин эркинсиң. Ушундай нерсе камтылган, бирок карайсың бул адамдык касиетинен улам болбосо мыйзамда бекитилген эмес. Бул саясат жүрүп атат берде. Эми ошол эле демократия ар бир баланы ата энесинен бөлүп коюуга дагы акысы бар. Ар бир ата энени баладан бөлүп коюуга дагы акысы бар. Буну дүйнөлүк масштабта демократтар далилдеп атат. Баягы орустардын берүүлөрүндө деле ата бала соттошуп атканын көрсөңүздөр керек менимче. Бул демократиялык системадан улам деген далилдер менен келип атат. Эми демократиялык система бүгүнкү күндө туура деп эсептейсизби сиз ушул Кыргызстандын менталитетин карап туруп? Жакшы болот. Сурооңузга жооп берип коеюн. Туура, демократиялык принциптер азыр биздин коомго чындыгында биздин коомго келип, биздин коомго сиңип тамырлай баштаганда мына аз эле убакыт болду десек болот да, 20-22 жылдын жүзү болуп отурат. Бирок жакшы эле элдерге сиңип калды менимче. Туура, сиңип калды. Себеби бул көп нерселерге байланыштуу болот да. Биринчи кезекте биз кыргыз элинин жана менталдуулугуна, менталитетине, улуттук өзгөчөлүктөрүнө да байланыштуу болот. Кыргыз эли өзүнүн табиятына жараша эркиндикти, өзүнүн укуктарын жогору коюп келген эл. Андыктан демократиянын ушуга байланыштуу принциптери терең сиңип тез аранын ичинде мындай кабылданды десек болот да. Бирок ошол эле убакта демократия, туура демократиянын негизги баягы негизги императиви деп коелу, негизги эрежеси бул адамдын укугу болуп атат, адамдын укугунун үстөмдүгү. Бирок ошол эле убакта адамдын укугунун үстөмдүгү деп азыр биздин көбүнчө ушу жаштар дагы адамдын укугунун үстөмдүгүн эле түшүнүп атабыз да демократия деп. Милдет деген экинчи компонентин унутуп коюп атабыз да. Укук менен милдет чогуу эр шаркак жүрөт да демократиялык системада. Адамдын укугу да болот, ошондой эле милдети да болуш керек. Ал ошо укук менен кошуп милдетин дагы аткара билиш керек да. Мына ошондо натыйжалуу иштеген коомду түзө алабыз. Чоң рахмат. Кусейин агай, мисалы үчүн сиз азыр акыркы кебиңизде бүгүнкү күндө Манас эпосун биз жашоо эрежелери кылып киргизе турган болсок, биз оңолуп кетүү үчүн өбөлгө түзөт дедиңиз. Эми жашоого бир нерсени алып кирүү, ал нерсе жашоону тартиптеп бере турган бир системабыз болуш керек да. Эми балким билгендер бар, билбегендер бар. Манас биздин эпосубуздун жашоону тартиптеп бере турган бир түзүлгөн даяр системабыз бар бүгүнкү күндө талашсыз. Биринчиден демократия деген түшүнүк бул өзү батыштан келген, латын сөзүн алганда элдин бийлиги деп аталат. Мынакей акыркы бийлик алмашкандан кийин элдин бийлигин аябай кесип койду. Мисалы, эмне үчүн айыл өкмөтүн ошо айылдан шайланган депутаттар шайлаш керек экен. Бир учурда мындан 15-17 жыл мурун биз сунуш кылдык элек. Айыл өкмөтүн жалпы эл шайласын. Ошо айыл өкмөтүнүн кошо ошо айылда иштей турган участковый милиционер деген милиционер шайлайлык. Ал эми районго болсо райондун жетекчисин, райондун прокурорун мына ошо эл шайласын деп. Бул өзү элдик кишилер болсун деп. Азыр бүгүнкү күнү мынакей хаос деп коет. Башаламандык, түшүнбөстүк, жанагы билими жоктор, ач көздөр, алдап, акча таратып шайлана тургандар өкүм сурап кетишти. Ошон үчүн мына акыркы конституцияны өзгөртпөйбүз деп атат. Бирок акыркы конституция негизинен либералдык саясат негизинде коюлган. Бул өзү демократиялык саясат эмес. Ошон үчүн мындай бир кандайдыр өзгөртүш үчүн биз бул маселелерди карап көрүшүбүз керек. Анан
Экинчи маселе элибизде жөн эле сындап эле жок жерден батыштын баалуулуктары менен элибизди кемсиндирүүгө жарабайт. Элибизде бардык жакшылыктардын баары тең элибизде катылып келген. 1,5 кылым бою биз батыштын баалуулуктары менен bir partiyanın basımdуу ideologiyası менен жашап келдик. Ага аргасыздан биздин лидерлер 30 жылдарда бар атылып кетти. 51-жыл акыркы Манас үчүн күрөшкөн элдин идеологиялык баалуу үчүн күрөшкөндөрдүн баардыгы тең кесилип кетти. Демек ошондон аргасыздан биз баш ийип келгенбиз. Бүгүн биз кыргыз. Кече ким болгон? Ушу 20-жылдын аягында ким болуп калды? Эртең ким болуш керек деген суроону ачык коюшубуз керек. Мына ошондон келип алып туруп, кыргыз мамлекетин жаңыча түптөө, жана аны сапаттуу жактарын калыптандыруу, ошону үй бүлөдө тарбияланган жаңы уул кызыбыздан баштап, мектептерден жогорку окуу жайда улантып, бир баардыгын тең бирдей кылып тизмектештирип койсок, шул тизгенде ошондон жакшылык болот. Бүгүнкү чаржайыттык, бүгүнкү түшүнбөстүк, бүгүнкү ойдо келгенди оттоп жасап аткандык, мунун баардыгы тең эч убакта демократиянын эрежелерине жана кыргыз элинин миңдеген жылдар бою калыптанып калган каада салтына карама каршы келип жатат. Ошон үчүн бүгүнкү түшүнбөстүк, бири-бирин өлтүргөндүк, бири-бирин чаап кеткендик. Бул эмне деген өзү? Биз мамлекетпизби? Мынакей жаңы жылдын тегерегиндеги Сокто болгон Баткен областындагы окуялар эмне үчүн болду? Эмне үчүн биз 1924-жылкы картаны алып, 1955-жылкы картаны алып, биз азаттыкка чыкканда могу жер биздин жерибиз, могу жер биздин элибиз. Муну ушуну туура чечелик деп туруп, мындай мыйзамдуулук менен көкүрөктү кагып туруп маселе коюша албай атат. Бул өзүнүн баары туура эмес. Ушундай жүрүп туруунун өзү элди, калкты кемсинткенге жараша болот. Сизге суроо, эмне үчүн ошондой маселе коюша албай атат бүгүнкү күндө? Эми ал маселе менимче жогорку деңгээлдегилер үчүн да. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Себепкечилик коюш, себеби алардын билими жок, экинчиден түшүнүгү жок, үчүнчүдөн мекенчил эмес, төртүнчүдөн элдин эсебинен байып, ошо байлыктарын биздин бүгүнкү башкарган чет мамлекетке катууга аракет кылып атат. Чоң рахмат. Ал эми биз телегөрүшүүнү кабыл алайлы. Бүгүнкү тема боюнча кандай пикирин же суроон берер болду экен. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Биз угуп жатабыз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Үнүңүздү бир аз көтөрүп сүйлөсөңүз. Мен бир суроом бар эле да. Ушул проблеманы айтып атасыздар, жакшы ушул проблеманы көтөрүп чыгып атыпсыздар. Эми сиздердин өзүңүздөрдө бир чече турган конкреттүү түрдө программаңыздар барбы же сиздер деле жөн айтып коюш үчүн чыктыңыздарбы? Чоң рахмат. Менимче өтө бир суроо кабыргасынан коюлду. Кандай деңгээлде менимче буга жооп берүү зарыл. Эми кандай программаңыздар бар? Келиңиз ага сизден баштайлы. Эфирибиз ага аяктап атат. Ошентсе да бир жакшы канааттандырып жооп берип берсеңиз. Биринчиден биз жетекчи кызматта эмеспиз. Экинчи мыйзамдарды биз жазып аткан жерибиз жок. Үчүнчүдөн бүгүнкү мыйзамдарды жазып аткандардын тегинен көпчүлүгү же болсо дээрлик көпчүлүгү бул өзү кыргыздын салты, сапаты, мыйзамдуулук турмуш жөнүндө түшүнүгү жок адамдар. Биз окумуштуу катар мына бүгүн бир сааттан бери социология изилдөө жүргүздүк. Ушул жерде жаштардын пикирин баардыгын тең келтирдик. Бул өзү жогорку кеңеш үчүн жана билгилер үчүн жакшы мыйзамдардын негизи болду деп эчтекен жашырган жерибиз жок. Ошондой эле биздин жазууларыбызда, биздин окууларыбызда жана биз жарыялаган китептерде мунун баары ачык жазылган. Мисалы бүгүнкү мен ала келбей туруп телекөрүүчүлөргө кыргызды таануунун маселелери деген китеп чыгардык. Мына ошол китепте эмне кылышыбыз керек, кандай кылышыбыз керек. Биз башканы туура эле европалыктарча туура беребиз деген маселеге өтөбүзбү? Же болбосо накта улуттук саясатка, улуттук таанымга өтөбүзбү деген маселелерди биз ачык койдук. Бирок бийликтегилер аны окуган жок, бийликтегилер аны түшүнбөйт, бийликтер эч убакта эмне болуп атат, кандай болуп атат, элдин пикири кандай деп сураганга жарашпайт. Ошондон келип ушундай акыбалдабыз. Чоң рахмат. Биз эфирибиз өтө таар калып атат. Ошого кыскача жооп берип өтсөңүз. Ушул иликтөө менимче бул биринчи басылыш, бул китеп. Биринчи иликтөө Кыргызстан. Ушул ишиңиздер эми мындан ары улантып олтурабы жыл сайын же 2 жылда бир же 3 жылда бирби дегенде ошого бир кыскача токтолуп. Жакшы суроо болуш, эки устасы менен жооп берип коеюн. Бул изилдөө Кусейин ага айткандай, чындыгында бул жеке демилгенин жемиши болуп жатат да. Чын эле азыр мамлекет ушундай маалыматка кызыктар болбой жатат. Эмнегедир. Ал мамлекет өзүнүн жашынын чыныгы жүзүн көргүсү келбей жатабы же кандай? Муну биз түшүнбөйбүз. Бул жеке демилгенин
жеке агай айткандай мекенчил жаштардын демилгеси менен ушул изилдөө жүзөгө ашып турат. Бул изилдөө ушул менен токтоп калат. Бул биринчи мониторинг болуп эсептелинет. 2 жылда бирден ушул изилдөөнү кайталап жана дагы жаңы суроолорду кошуп изилдөөлөрдү улантып туралы деп чечтик. Биз ошонун натыйжасында биз жаштардын, кыргыз жаштарынын чыныгы жүзүн көрө алабыз да. Ошондой эле биз салыштыруу мүмкүнчүлүгүн алабыз. Кайсы багытта көздөй кетип баратат, жаштардын баалуулуктары, максаттары кандай өзгөрүп атат, жана башка ушул сыяктуу актуалдуу суроолорго жооп таба алабыз да. Чоң рахмат. Бул изилдөөнүн дагы бир момент, бул изилдөөнүн жыйынтыктары бардык мамлекеттик уюмдарга бекер таратылып берилди. Мына бүгүн эле депутаттарга дагы бердик. Ушул китептин бирден экземплярдан жаштар министрлиги аркылуу депутаттарга ошондой эле ак үйдө отурган чиновниктердин баарына таратылып берилди. Чоң рахмат. Эми ушул ишиңиздер демек уланып турат, Бул уланып турат. Буюрса улантабыз. Чоң рахмат. Кечирип коесуз, эгерде мамлекет тарабынан өтүнүч болуп калчу болсо, 2 жылды күтпөй, ар бир квартал сайын жүргүзүп турсак, Андан да жакшы. Абдан жакшы болот. Эми ушул эфирибиздин аягында бул китепти эми кайсыл телекөрүүчүбүзгө беребиз? Бизде 2 утуш китеби бар. Эң мыкты суроо бергенге жана эң мыкты пикир айткан телекөрүүчүбүз үчүн. Эстеп көрүңүздөр, буну сиздер чечишиңиздер керек да. Жана бир жигит чыгып өзүнүн сунуштарында айтты го, манас боюнча жана салт боюнча мындай кенен пикирин айтып берди, ошол жигитке көрсөтөт да. Кыскача ошол боюнча эмне деген кайсысына токтолобуз? Жанагы салттар, салт жана башка маселесине байланыштуу улуу муундар өздөрүнөн башташ керек деп, мисалы тарбия берүүнү. Өздөрү үлгү көрсөтсө деген бир мааниде пикир айтты ошол. Кайсыл суроого дагы экинчи китепти? Мен айтар элем, жана Кара Суу районунан айылдык мугалим өзүнүн пикирин айтуу менен муну ушу тарбиялоону, элдик салтка жана негизин жетишилген илимдин, билимдин жетишкендиктеринен туура пайдалансак деген пикирди айтты. Менимче ошол кишинин кишиге экинчи китепти мугалимдин суроолору дагы жана жооптору дагы жогорку канагаттандырууну туудурат. Жарайт, анда биз сиздерди куттуктайбыз, урматтуу ушул китептин утуп алган ээлери. Ал эми эфирибиздин аягында 20 секундтан бир элге кайрылуу сөзүңүз бүгүнкү эфирден улам. 20 секунд, ага сизден баштайбыз. Элибиз байыркы эл, жоокер эл, алиге чейин намыстуулугун, уяттуулугун жана башкаларга болгон мамилесин жогот элек. Биз ошолорду үйрөнүп, жана ошону иш жүзүнө аткарышыбыз керек. Чоң рахмат. Мен жалпы эле кыргыз жаштарына кайрылып кетсем, биз азыркы жаңы заманда алдыга умтулалы. Биз жумуш десе эле базарды түшүнбөйлү. Биз жаңы технологияларды өздөштүрөлү. Компьютерлик технология, жаңы социалдык технологияларды өздөштүрөлү. Биз алып сатканды коюп, жаңы билимдерди өздөштүрөлү демекчимин да. Чоң рахмат. Ал эми биз сиздерге терең ыраазычылык беребиз. Бүгүнкү эфирибизди толуктап берилген суроолорго жооп берип, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн ишиңиздерге ийгилик агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Манас Чаңырага телеканалында дагы бир суроо телебирсин түз эфирден көрдүңүздөр. Бүгүнкү жаштар эртеңки Кыргызстан, бул боло турган нерсе, бул табий нерсе. Эгер биз аман болсок, жерибиз аман болсо, аягында тарбия жана башка ушул сыяктуу нерселерге бир эле айтылган кептен үзүндү сиздерге. Жокчулук болсо эмне экен? Сабырдуулукка үйрөтүңүз. Барчылык болсо эмне экен? Шүгүр кылганга үйрөтүңүз. Бул менимче туура жашоого алып келүүчү сапаттар. Кийинки берүүлөрүбүздөн жолукканга чейин, ассалому алейкум.